2-3 gün болып қалды. Тажиктер кайра максаттуу түрдө провокация кылып биздин позицияларды миномет менен аткылады. Анасы аз келгенсип тяжелый техникасын вооружениясынан подтягивать етіп, ошону менен коркутуп атат да бизди. Ал жерде Кык деген Баткен районунун Кык деген жайлоо бар. Ал жерде Булакбашы деген кичинекей айыл бар, бир 5-6 эле үй. Ошол 5-6 үйдө айыл болбосун деп тажиктер атайын былтыры 2-3 күн бир 5-6 жылда эле күйгүзүп таштап атат да, ошол жерде айыл болбосун, ошол жерге эл көчүп келбесин деп. Бул ачык эле тажиктердин ошол биздин Кык деген жайлоого көз салып атканын белгиси да. Ошондуктан ушуну кандайдыр бир МИДке задание бериппи, же ГКМБга задание бериппи, ушуну тщательно изучать этиш керек. Анан кийин жана тяжелый техниканы чыгарыш керек эмеден, анклавтардан. Эл аралык эмелер боюнча, тажрыйба боюнча анклавтарда вообще тяжелый техниканы кармаганга вообще укугу жок эчкандай. Анклавга кирген эмелер, куралдар, особенно эмелер бүт барды биздин мамлекетте учетто болуш керек. Не то что тяжелый техника, огнестрельное оружиелардан. Ушул жагынан биз МИДке жана ГКМБга поручение берсек протокольно, ушуну изучать этип туруп, ушуга кандайдыр бир мындай чечкиндүү бир чара көрүш керек да.